Саламатсыздарбы, урматтуу комиссия мүчөлөрү, окутуучулар жана студенттер. Бүгүн биз силер менен адамдын жана жаныбарлардын физиология предметинен өтүлүүчү ачык сабакка даярбызбы? Ооба, даярбыз. Урматтуу студенттер, бүгүн маанайыңар кандай? Сонун. Сабак жылмаюудан башталат демекчи, анда ар бирибиз бир бүгүнкү сабагыбыз үчүн жылмайып алалы. Анда ручка тетрадтарыбызды алабыз. Бүгүнкү числону жазабыз. Бүгүн 26 май 2020 жыл. Темасы ички секреция бездери, эндокриндик системалар. Жазгыла бүгүнкү лекциялык сабагыбыз. Алды менен сабактын максатын аныктап алалы. Ички секреция бездеринин түзүлүшү, түрлөрү, аткарган кызматтары жана организмге тийгизген таасири тууралуу билимдерге ээ болосуңар. Ар бир эндокриндик бездердин ролун, таасирин аныктап, организм менен болгон байланышын айырмалап үйрөнөсүңөр. Анимацияларды, таблицаларды көрүп, байкап, бездердин түзүлүшүн, ордун, бөлүп чыгарган гормондордун кызматтары жөнүндө айырмалап айтып бересиңер. Бүгүнкү лекциялык сабагыбыз боюнча өз түшүнүктөрүңөрдү, ойлоруңарды эркин билдирүү менен эндокриндик системалардан келип чыгуучу физиологиялык бузулуулардын алдын аласыңар. Ички секреция бездерин таанып, андан жыйынтык чыгарууга үйрөнөсүңөр. Бүгүнкү сабактын планы жазабыз, кыздар. Ички секреция бездеринин эволюциялык өрчүшү, гормондордун спецификалык иш аракеттери, ички секреция бездеринин изилдөөнүн методдору, ички секреция бездери, алардан бөлүнүп чыккан гормондор, алардын гипо жана гиперфункциялары. Төмөндөгү биздин бүгүнкү өтүлүүчү лекциябыздагы негизги ой түшүнүктөр турат. Бул глоссарийлерди жазып, кошумча бүгүнкү лекцияда бул глоссарийлерди кездештиресиңер, жана үйгө да тапшырма, бул глоссарийлерди кошумчалап, өзүңөр толуктап жазасыңар. Кана кыздар, биз бүгүн лекциялык темабыз ички секреция бездери болгондуктан, ички секреция бездери жөнүндө эмне билебиз? Силердин жеке ойлоруңарды уккум келип турат. Биз буга чейин адамдын анатомиясы жана морфология деген предметтен ички секреция бездеринин түзүлүшү жөнүндө окуп үйрөнгөнбүз. Кана ким эмне билет? Ойлоруңарды жеке айтып көргүлө. Аида. Атайын түтүктөрү жок иштелип чыккан заттар түздөн түз канга өткөн бездер, булар ички секреция бездери кирет. Организмде көптөгөн ички секреция бездери бар. Аларга гипоталамус, гипофиз, калкан бези, богок бези, уйку бези жана бөйрөк үстүндөгү без жана аталык жана энелик бездер кирет. Мисалы калкан бези бул моюнда коконун астында жайгашкан. Анын салмагы 20-30 граммга чейин жетет. Азамат, калкан безине келгенде суроо берем, ошондо калкан без жөнүндө айтып беребиз. Дагы жалпы ички секреция бездери боюнча кыздар. Ички секреция бездери бөлүп чыгарган активдүү биологиялык заттар гормондор деп аталат. Бирден кол көтөрүп жооп беребиз, кыздар. Мен жооп берейинчи. Анан боордагы ички секреция бездерине кирет. Боордун 500дөн ашуун функциясы болот. Ал өзүнөн өттү бөлүп чыгарат. Азамат өттү бөлүп чыгарат экен. Минайым. Ички секреция бездери бөлүп чыгарган биологиялык активдүү заттар гормондор деп аталат. Инсулин гормону бул уйку бези бөлүп чыгарган гормон болуп эсептелинет. Ал көмүртектерди энергияга айлантат.
Бул инсулинди кыймылдын гормону деп да атап коюшат. Мисалы, бир сааттык фитнес менен машыккан адам 5-7% инсулин гормонун көбөйтөт. Дагы тироксин гормону Эң бул соңу Адинанын ойнугалы? Адинаны да ойнугалы? Адина? Бул система нерв системасына окшош болуп, адамдын организмин жөнгө салып турат. Бул эң негизги функциясы болуп эсептелинет. Азаматтар. Андан кийин ички секреция бездеринин түзүлүшүнүн функциялары бузулушун эндокринология деген илим изилдейт. Азамат Махинур, сонун андай эмесе, силер бул сүрөттөн эмнени көрүп турасыңар? Бездерди. Бездерди көрүп турабыз. Ооба, кыздар, бул жерде бездер адам жана жаныбар организминдеги физиологиялык иштерге катышуучу биологиялык активдүү заттар экен. Бездер гормондорду иштерип чыгарат. Гормондор организмге сыртка бөлүнүп чыгат, ичеги карын зилине бөлүнүп чыгат, канга, лимфа жана ткан суюктактарына бөлүнүп чыгып, ал жерде органдардын ишин жөнгө салат. Кыздар, микрофондоруңарды өчүрүп коебуз. Микрофонуңарды өчүрүп үйрөнгүлө. Бездер, мына силер жана айттыңар, сырткы секреция бездери, ички секреция бездери жана аралаш бездер болуп бөлүнөт экен. Сырткы секреция бездерин биз эмне деп айтат экенбиз? Эндокриндик. Экзокриндик бездер деп атабыз. Азамат Сайда Храмова, ички секреция бездерин эмне деп айтат экенбиз? Эндокриндик бездер. Эндокриндик бездер деп айтат экенбиз. Сырткы секреция бездерине кайсылар кирет? Ким айтып коет? Жазылып турат, карагыла кыздар, тез. Сырткы секреция бездерине адамдагы жаш, шилекей, ашказан бези, боорлор кирет. Азамат, эмне үчүн биз буларды сырткы секреция бездери деп бөлөбүз? Себеби бул адамдын сыртында жайгашкан. Себеби алардын түтүктөрү бар, алардын бездердин гормондору сыртка бөлүп чыгарып турат. Ошондуктан аларды сырткы секреция бездери деп атайбыз. Алардын атайын түтүктөрүнүн оозу бар экен. Атайын түтүктөрдүн оозу аркылуу сыртка же болбосо ичеги карын зилине агып турат экен. Ошон үчүн биз аларды экзокриндик бездер деп айтат экенбиз. Ал эми эндокриндик бездерге кайсылар кирет экен? Гипофиз, гипоталамус, эпифиз, калкан бези, бөйрөк үстүндөгү бездер кирет. Эмне үчүн буларды эндокриндик бездер деп айтабыз? Себеби алар бөлүп чыгарылган гормондор канга жана лимфага барып куюлат. Ошондуктан биз Азамат Надира, алардын атайын түтүктөрү жок экен. Алар канга жана лимфага куюлат экен. Аралаш бездер деп эмнени айтабыз? Аларга кайсылар кирет? аларга Уйку бези, жыныстык бездер кирет. Жакшы, Мамат кызы. Кана? Уйку бези, жыныстык бездер, булар негизинен экзокриндик дагы, эндокриндик дагы бездер болот экен. Экөөнүн тең кызматын аткарган үчүн биз аларды аралаш бездер дейт экенбиз. Бул сүрөттөн эмнени көрүп турабыз? Шилекейдин бези. Бул кайсы безге кирет? Экзокриндик бездер. Экзокриндик бездер экен. Булар экзокриндик бездер болуп, сыртка бөлүнүп чыккандыктан аларды биз экзосекрециялар деп айтат экенбиз. Андан кийинки сүрөткө көңүл бурабыз. Бул шилекей бези 3 түрдүү безди бөлүп чыгарат экен. Кандай бездерди? Айкан сүйлө, Айкан катышпай калып атасың. Кулак жанындагы, тил астындагы, жаак астындагы.
Мына бул бездер шилекей бездерин бөлүп чыгарышат экен. Андан кийинки бул без кайсы без болуп атат? Тери бездери. Тери бездери кайсы безге кирет? Экзокриндик. Экзокриндик бездерге кирет экен. Бул без кайсы без? Жаш бези. Жаш бези. Бездери кайсы безге кирет? Экзокриндик. Экзокриндик бездер экен. Ал эми бул түрөттөн биз кайсы бездерди көрүп турабыз? Гипоталамус, гипофиз жана эпифиз. Эпифиз. Бул кайсы бездерге кирет? Эндокриндик бездерге. Эндокриндик бездер. Эндокриндик бездердин кызматы деп айттык. Канга жана лимфага бөлүнүп чыккандыктан биздин ички секреция бездердин ишин жөнгө салуучу болуп, ушул ички секреция бездерин жөнгө салуучу болуп, гипофиз жана гипоталамус системалары жөнгө салат экен. Эгерде ички секреция бездеринин уйку бези, бөйрөк үстүндөгү без дегендердин иши жогорулап кетип жатса, көп бөлүнүп жатса секретти, анда бизде гипофиз жана гипоталамус алардын ишин контролдойт экен. Эгерде ички секреция бездеринде гормондор аз бөлүнүп чыгып жатса, анда биздеги гипофиз, гипоталамус алардын ишин тездетет экен. Андан ары көңүл бурабыз. Бул кайсы без? Калкан бези. Калкан бези. Жана бизде айыда калкан бези жөнүндө сүйлөп жатты эле. Кана? Айыда калкан без жөнүндө айтып берчи. Калкан бези бул моюнда коконун асты жагында орун алган, салмагы 20-30 граммга чейин жетет. Анын негизги синтезделген гормону бул тироксин гормонун иштеп чыгарат. Эгерде бул гормону аз бөлүнүп чыкса, мисалы жаш балдарда боюнун өспөй калышы мүмкүн. Ал эми көп бөлүнүп чыкса, өтө бою тез өсүп, бою узун болуп калышы мүмкүн. Азамат. Дагы ким кошумчалап коет? Боюңуз узун болуп, жана ошо гигант адам болуп калышы мүмкүн. Башкача аталышы. тироксиндин ашыкча болуусу адамды арыктоого, ал эми аз болуусу адамды семирүүгө алып келет. Жакшы. Анда эмесе бул калкан астындагы без аялдарга караганда эркектерде чоңураак болобу экен же кичирээк болобу? Жок, аялдарда чоңураак болот, эркектерде кичирээк болот. Азаматтар, значит, азыр силер айтып кеттиңер, калкан астындагы без тироксин деген гормонду бөлүп чыгарат деп. Тироксинден бөлөк бул калкан бези кальцитонин, триотиронин деген гормондорду бөлүп чыгарат. Бул гормондор киши организминдеги зат алмашууга, өсүүгө, өрчүүгө, көбөйүүгө катышат. Негизинен бул калкан астындагы бездин иши бузула турган болсо, азыр айттыңар силер, кишиде гиганттуулук, ар кандай организмдеги бузулуулар калкан астындагы безге тиешелүү деп. Жаныбарларда дейт, калкан безинин препаратын көбөйтүү менен малдардын 70%-ин майлуулугун азайтса болот экен. Андан тышкары, калкан бези сүт эмүүчүлөрдүн сүт бездеринде жана түйүлдүктүн өсүшүндө чоң мааниси бар экен. Эгерде дейт жаныбарларда калкан безинин иши бузула турган болсо, анда мал баса албай, теңселип, салмагы азайып, канчага кошумча азык түлүктөрдү берсек дагы семирбейт экен. Калкан безинин иши өтө чоң кызматты аткарат экен. Андан тышкары, бул жерде калкан безинде гормондор аз бөлүнүп чыкканда гипотиреоз деген дарт пайда болот, же болбосо базидова деген оору, крентинизм, мына ушул калкан безинин ишине байланыштуу болот экен. Кайсы сүрөттү көрүп турабыз бул жерден? Бөйрөк үстүндөгү без. Бөйрөк үстүндөгү без. Кана бөйрөк үстүндөгү без жөнүндө эмне билебиз?
Böyrek üstündögü bez adrenalin жана норадреналинди бөлүп чыгарат. Адреналин гормону адам чуркаганда, капа болгондо, сүйүнгөндө адамдын организмине көп бөлүнүп чыгат. Жана бөйрөк үстүндөгү без эки түрдүү ички секрециялык ткандарынан турат экен. Ички катмары адреналин жана норадреналин гормондорун бөлүп чыгарат. Ал эми сырткы катмары болсо стероид гормонун бөлүп чыгарат. Азаматтар. Бөйрөк үстүндөгү без негизинен сыртты кортикалдык заттан, ичкиси медула затынан турат. Эгерде бөйрөк үстүндөгү без жана Надир айтып кетти, адреналин жана норадреналин деген гормондорду бөлүп чыгарат деп. Эгерде бөйрөк үстүндөгү бездин иши көбөйүп, безди көп бөлүп чыгара турган болсо, анда Исенко-Кушинг деген ооруга чалдыгат. Эгерде бездерди аз бөлүп чыгара турган болсо, анда Аддисон деген ооруга чалдыгат. Бул жерде биз көрүп турабыз ички секреция бездеринен боор бези жана уйку бези. Боор бези эмне кызмат аткарат эле? Өттү иштеп чыгарат. Өт иштеп чыгарат. Дагы уулуу заттарды зыянсыздандырат азамат минайым дагы. Кан иштеп чыгарчу органдагы Учор. Эң сонундагы албумин, глобулин деген заттарды дагы мына ушул биздин боор бези иштеп чыгарат. Эсиңерден чыгарбагыла. Боордун дейт 30% таза болсо, адам жашайт экен. Эгерде 70% боор жараксыз болгон болсо, анда ал 5-6 ай мүнөздөп тамак ичүү зарыл. Жана 2 жылга чейин оор жумуштарды жасоого болбойт. Оор азыр айттыңар, өт иштеп чыгарат деп. Өт бул фосфолипиддер, пигменттери, билирубин деген затты бөлүп чыгарат. Ал холестерин жана башка заттар менен байланыштуу болот. Кишинин жана жаныбарлардын ичегисиндеги май жана май сыяктуу заттарды биздин ошол өт эритип жана сиңирүүгө катышат. Жаныбарлардын өтүнөн атайын дары препараттар алынат. Ошол дары препараттарды кээде жандуу организмдерге пайдаланышат. Кандай эмнеге пайдаланат дегенде айтасыңар, өт бул муун, сезгенүү, булчуң ооруларында өттү пайдаланышат экен, өттүн препараттарын. Ал эми уйку бези көрүп турасыңар, ал 12 эли ичеге куюп турат. Ал 2 бөлүктөн турат. Түрдүү милдеттерди аткарат. 12 эли ичегине куюп, ал жердеги составында өзүнүн ферменттери бар. Ошол ферменттери, мисалы үчүн белокторду ажыратуучу аминокислоталар, углеводторду ажыратуучу моносахаридтерге чейин углеводторду ажыратуучу химозин, липаза деген ферменттер бар. Жана майларды эритүүчү, майды май кислотасына жана глицеринге чейин ажыратуучу ферменттер 12 эли ичегиде куюлат экен. Эгерде ошол 12 эли ичегиндеги Лангерганс деген клеткалар бул уйку безинин иштешине дагы жардам берет экен. Эгерде дейт кишидеги ошол уйку безинин иши бузулуп, андан инсулин гормону көп бөлүнүп чыга турган болсо, кишиде кан диабет оорусуна чалдыгат экен. Негизинен инсулин кандагы канттын составын жөнгө салат. Мында биз көрүп турабыз. Кайсы бездерди? Жыныс бездер. Канчага бөлүнөт экен жыныс бездер? Экиге бөлүнөт. Аталык бездер. Аталык бездер эмне кызмат аткарат? Аталык бездер сперматозоидтерди бөлүп чыгарат. Энелик бездер жумурта клеткасын бөлүп чыгарат. Азамат. Эмне кызмат аткарат? Жыныс бездери. Жыныс бездери негизинен 2 түрдүү кызмат аткарат. Биринчиден жыныс клеткаларды, анан экинчиден бул гормондорду иштеп чыгарат да. Кайсы гормондорду бөлүп чыгарат? Мисалы гипофиз, анан
фолликулин гормонун бөлүп чыгарат эжеке? Адашпайбыз кыздар. Аялдар эстрадиол менен фолликулин. Аялдар эстрадиол менен фолликулин немесин гормонун бөлүп чыгарат. Ал эми аталык бездер болсо тестостерон гормонун бөлүп чыгарат. Азамат, адашпай так сүйлөйбүз кыздар. Аталык бездерде атайын эндроген деген гормондор иштелип чыгат экен. Жана ошону менен бирге тестостерон деген гормондор бар. Тестостерон гормону бир гана ошол аталык бездердин экинчилик жыныстык жетилүүдө, мисалы үчүн эркек адамдарда сакал муруттардын, түктөрдүн чыгуусунда катышат экен. Кээде ушундай суроо туулат экен, тестостерон чачтын өсүшүнө дагы таасирин тийгизеби деп. Жок, ал чачтын өсүшүнө таасирин тийгизбейт экен. Кээ бир гормондор бар, алар дененин бардык клеткаларына таасирин тийгизүүчү гормондор бар. А бизде тестостерон болгону экинчилик жыныстык клеткалардын жетилишине гана катышат экен. Энелик бездерибизде андроген деген гормондор бөлүнүп чыгат. Алар ошол энелик бездердеги жыныс гормондордун иштелиши менен жыныс бездериндеги гормондор кыздар көбөйүү, тукумлуу функциясын ишке ашырат. Унутпайбыз. Эми ушул мына жерде көрүп турасыңар, кишидеги жалпы гормондорду бөлүп чыгаруучу бездерди, кишиде жана жаныбарларда бездердин өзгөчө топтору болот экен. Көрүп турасыңар, эпифиз, калкан астындагы без, бөйрөк үстүндөгү без, жыныс бездери, уйку бези жана сырткы секреция бездери болуп бөлүнөт экен. Эми ушул биздин бездерди бөлүп чыгарган гормондору, секреттери бар экен. Ошол гормондор канга, ткан суюктугуна жана лимфага куюлат экен. Ал эми кан, лимфа жана ткан суюгундагы куюлган гормондор ички секреция бездерин же болбосо эндокриндик системаларды түзөт экен. Ички секреция бездери деген түшүнүктү илимге ким киргизиптир? Карап коебуз бул жерден. 1882-жылы Клод Бернар 1885-жылы боор глюкозаны канга түздөн түз бөлүп чыгаргандыгында ачыптыр. Андан ары ички секреция бездеринин түзүлүшүн жана функциясын изилдөөнүн башталышы болуп, немес физиологдору Арнольд Адольф Бертольд 1849-жылы жаныбарларга атайын тажрыйба жасап, андагы ички секреция бездеринин тиричиликтеги чоң маанисин изилдеп аныктап чыккан. Жана аны менен бирге француз окумуштуулары, физиологдор медик Клод Бернар жана Шарл Браун Секар изилдеп чыккан. Ал эми орус окумуштууларынан атай турган болсок, кыздар, Леонид Васильевич Соболев, Михаил Николаевич Чебоксарев жана Василий Яковлевич Данилевский деген окумуштуулар ички секреция бездерин изилдөөдө өздөрүнүн чоң эмгектерин жаратып, өздөрүнүн чоң эмгектери менен илимде таанылган. Бүгүнкү күндө физиологияга илимине кызыкпаган окумуштуу жок. Алар уламдан улам жаңы окумуштуулар изилдеп ачып жатат. Негизинен ички секреция бездери мына эмнелерди бөлүп чыгарат. Алар негизинен эң негизгиси гормондорду иштеп чыгаргандыгына көңүл бурат экенбиз. Гормондор деп эмнени айтабыз? Кана ким айтып коет? Ички секреция бездери бөлүп чыгарган биологиялык активдүү заттарды гормондор деп атайбыз. Гормондор грек тилинен алынган болуп, дүлүктүрөн деген маанини түшүндүрөт. Азамат. Гормондор тукка жана лимфага кошулат. Физиологиялык функциялардын таасирин тийгизген биологиялык жактан активдүү заттар болуп эсептелинет. Мафизор Азамат дагы. Адамдын организмин гормондор жана нерв системасы башкарат. Эң сонун киши организмин негизинен биринчи нерв системасы жана
гуморалдык жөнгө салуу ишке ашырат экен. Бул жерде көрүп турасыңар, гормондор кирек сезип, гармония козгоймун, дүүлүктүрөмүн деген сөздү түшүндүрөт. Ал биологиялык активдүү зат экен. Жаратылышы боюнча биологтордон, алардан ажыраган продукталардан жана май сыяктуу заттардан турат экен. Азыркы күндө 30га жакын гормондордун составы изилденип, жана алардын касиети боюнча төмөндөгүдөй кылып бөлүшкөн. Физиологиялык активдүүлүгү өтө жогору гормондордун. Алар уйку безинин 1 грамм гормонун алып, инсулинди 125 000 коёнун канындагы канттын өлчөмүндөгү инсулинди төмөндөтүшү мүмкүндүгүн тажрыйба жүзүндө аныкташкан. Гормондор тандап таасир этиши менен айырмаланат. Мисал үчүн, гипофиздин алдыңкы бөлүгүнүн тиреотоп гормон үчүн бутта орган болуп, калкан бези саналат. Жана мен айттым, организмдерге бүтүндөй таасирин тийгизүүчү гормон болуп, бул тиреотоп гормону саналат. Гормондор эң эле туруксуз келет, организмде алар аябай тез бат ажырашып кетишет. Гормондордун кызматы турат. Гормондор өсүүгө, өрчүүгө, көбөйүүгө жөндөмдүү, активдүү биологиялык заттар экен. Эми биз гормондордун жана ички секреция бездеринин филогенезине көңүл бура турган болсок, мына көрүп турасыңар, филогенез дегенибиз эмне эле? Онтогенез, филогенез деп ким айтып коет? Адам баласынын тарыхый Организмдин тарыхый өрчүүсү. Филогенез бул тарыхый өрчүү экен. Ал эми онтогенез жекеше өрчүү. Эми биздеги ушул бездердин өрчүүсү кандайча өрчүгөн экен, кантип өрчүгөн экен? Биринчи эле жандуу организмдерде алгачкы болуп нерв системасы өрчүгөн. Андан кийин аларда ички секреция бездеринин ушул бездер өрчүй баштаган. Ошол организмди башкаруучу нерв системасынан кийин келе булар бездер деп айтабыз. Эми ошол филогенездик өрчүүдө Биз булуп айтайык, ички секреция бездеринин эволюциялык өрчүшүнө көңүл бура турган болсок, анда бездүү клеткалар алгачкы жолу жалпак курттарда өрчүй баштаган. Андан ары жалпак курттардан кийин муунак буттуулар классынын ичинен жөргөмүштү алып көрөлү. Силерге тааныш жана жакшы билесиңер деп ойлойм. Жөргөмүштүн эмнеси бар эле? Кайсы бези бар эле? Желе бези. Желе бези иштелип чыккан биринчи болуп жөргөмүштөрдө, муунак буттуулар классында. Алар желе безинен секретти бөлүп чыгарып, секрет абада катыгандагын алардын азыгын кармоого, тутууга жардам берген. Андан ары тегерек оозулардын личинкаларында биринчи болуп богок бези пайда болгон. Богок безин укканбызбы? Ооба. Жоп деп айтып жүрөбүз, кыздар. Ошол богок бези пайда болгон. Кайсыларда десе айтасыңар, тегерек оозулар, миногаларды айтасыңар. Андан кийин балыктар классын алып көрө турган болсок, бул омурткалуу жаныбарлар. Балыктар классындагы баш мээси болгондуктан алардын нерв системасы өрчүгөн, нерв системасынан кийин эле алардын бездери өрчүгөндүктөн балыктын баш мээсинде гипофиз жана гипоталамус деген системалар алардын ички органдарындагы бездердин ишин жөнгө салат. Мисал үчүн, боордо өт ыйлакчасын, уйку безин, жыныс бездердин ишин контролдойт экен. Кийинки эволюциялык өрчүүгө токтоло турган болсок, бул амфибиялар классы. Амфибиялар классында көрүп турасыңар, эң негизги без буларда шилекей бези. Алар шилекей безинин жардамында өзүнүн азыктарын кармоого жана аны тамак аш катарында ичек карынга эритүүдө чоң кызматты аткарат. Көрүп турасыңар, амфибиялардын өт ыйлакчасы бар экен, боор бези бар экен, бөйрөк үстүндөгү бездери, жыныс бездери. Андан тышкары ушул амфибияларда биринчи болуп, жана биз бөйрөк үстүндөгү безди экиге бөлүп алдык. Сырткысы
кыртыштан турат, ичкиси медула катмарынан турат дедик. Ошол эки катмар биринчи болуп ушул амфибияларда алгач пайда боло баштаган. Андан кийин рептилиялар классына көңүл бура турган болсок, рептилиялардын негизги бөйрөк үстүндөгү безиндеги ошол кыртыш бөлүгү менен жана ички медула катмарындагы хромофин тканынан турган медула катмары буларда амфибияларга салыштырганда андан да жакшы өрчүгөн. Себеби рептилиялардын эң негизгиси булар айрымдары тирүү туугандыктан алардын жыныс бездериндеги түйүлдүктүн өсүшүндөгү атайын ошол тиреотип гормону буларда биринчилерден болуп пайда болгон. Сүт эмүүчүлөр, кечиресиңер, канаттуулар классына көңүл бурабыз. Канаттууларды билесиңер, каттуу дандар азык заттары менен тамактангандыгына байланыштуу. Алардын бөтөгөсү эки бөлүктөн турат. Алардын бөтөгөсүндөгү эки бөлүк негизинен ошол азык заттарды эрүүгө катышуучу боор бези, өттү, ошол жана уйку бези булардын өт ыйлакчалары биригип, азык заттарын эритүүгө чоң жардам берет. Ал эми бөйрөк үстүндөгү бездери, жыныс бездери, бул жерден мен көрсөтпөй калган нерв системасындагы гипофиз жана гипоталамус бездери жакшы өрчүгөн. Сүт эмүүчүлөр классынын эволюциялык өрчүүсүндө сүт эмүүчүлөрдө жогорудагы айтылган класстардан өзгөчөлөнүп, булардын ички секреция бездери балдарын тирүү жатында чоңойтуп төрөгөндүгүнө байланыштуу, алардын жатынында жана аты айтып тургандай сүт эмүүчүлөр классы сүт бездери пайда болгондуктан булардагы бездер кишиге бир топ жакын. Алардын бездери активдүү иштейт. Алардын бездериндеги бөйрөк үстүндөгү безди алып көрө турган болсок, сүт эмүүчүлөрдүн бөйрөк үстүндөгү бездери ар кандай формада болушат. Андан тышкары алар бири-биринен алыс жайгашкан. Ошонусу менен жогорудагы класстардан айырмаланып турат. Гормондор бездерден бөлүнүп чыгат экен. Бездерден бөлүнүп чыгышы боюнча экиге бөлөт экенбиз. Булар силерге таанышыраак гана жардамдашабыз. Гипофункция деген эмне? Ким айтып коет гипофункцияны? Аз бөлүп чыкканда гипофункция болот. Бул деген аз бөлүп чыгарат? Гормондорду бездер аз бөлүп чыгарса, анда ал гипофункция болот экен. Ал эми гормондорду көп бөлүп чыгарса, гиперфункция болот. Эми карагыла, бул сүрөттө эмнени көрүп турабыз? Гипо жана гиперфункцияда көп бөлүнүп чыккан гормондорду. Организмде. Тироксин гормону. Карагыла, бул жерде биз гигант адамды көрүп турабыз. Гигант адамдын боюнун эмне үчүн ушундай узарып кеткендигин илимде изилдеп чыгышканда, алардын ички секреция бездеринин, айрыкча калкан безинин ишинин бузулушунан, калкан безиндеги тироксин деген өсүү гормону бар. Соматропный гормон деген. Ошол гормон көп бөлүнүп чыккандыктан кишинин бою узарып 2 метрге чейин жеткен. Алып адамдар, же болсо гигант адамдар пайда болгон. Тескерисинче, ошол эле калкан безинде гормондордун иши аз бөлүнүп чыкканда, алардан эргежел же болсо карлик адамдар пайда болгон. Булар гипофункцияга мисал. Мына гипофункцияда кретинизм, микседема деген Шиден айырмаланып буларда кретинизмде көрүп турасыңар, алардын пешенелери дөңкөчөй, анан тили абдан чоң болуп оозунан чыгып турат, кээ бирөөлөрүндө мурдулары барбайган, анан чачтары суюк, назик болушат. Бойлору жакшы өспөйт кретинизмде. Ал эми микседемада алардын териси абдан кургак болот. Башында айрыкча чачтары кургак болуп, чачтар көп түшөт. Көздүн асты дайыма пөрсөйүп, ишип турат. Беттер шишимик тартып, кургак тери түлөй берет.
Бул микседема ооруларынын белгилери экен. Ички секреция бездерини изилдөөнүн методдору. Кандай методдорду билебиз? Кана бир эстеп көрөлүчү. Гипертираз методу дагы бар экен. Эксперимент методу. Байкоо методу бар. Байкоо жана эксперимент. Азаматтар, эми карап турабыз. Ички секреция бездерин изилдөө методдору. Төмөндөгүдөй методдорду колдонулат экен. Тигил же бул бездердин иш аракеттери бузулганда адамдарга байкоо жүргүзүү. Бул жерде нормалдуу калкан бези турат. Ал эми бул жагында ошол калкан безинин шишип кеткен абалы же богок оорусунун сырткы көрүнүшү турат. Мына кээде богок оорусу сырттан байкалат экен, кээде диффузиялык түрдө байкалбайт экен. Эми биз ошол богок оорусунун байкалбаган учурда аларды кантип билсек болот? Бирден сүйлөйбүз, кыздар. Мен айтайын, эжеке. Айт. Ошол мед врачтар, мисалы үчүн ошол богок оорусунун изилдөө үчүн ошол манжалардын учу менен моюндун эки жагына фиксация түрүндө кармап көрүп билишет. Ошол жол менен билип алышат да. Анан ортосунан дагы мына моюндун ортосунан бармактардын аркылуу эки четинен кармап туруп билип алышат. Жакшы. Аны биз эмне деп айтабыз? Палпасия деп айтабыз. Палпасия деген колдун манжалары менен фиксация кылып эмне кылат экенбиз? Кармап, зопту билсек болот экен. Болот. Экинчи метод бездерди толук же жарым жартылай алып салгандан кийин байкоо жүргүзүү методу. Үчүнчү методу экстракт же таза гормондорду куйгандан кийинки организмде келип чыгуучу өзгөрүүлөрдү байкоо, анализ жүргүзүү. Мында мисалы үчүн адреналин, инсулинди организмге киргизүүнү мисал келтирсек болот. Андан кийин кандагы же зарадагы белгилүү бир гормондордун өлчөмүн аныктоо. Кантип аныктайбыз дегенде, атайын лабораторияларда, биохимиялык лабораторияларда анализдерди сийдикти канда алуу менен биз байкасак болот экен. Ал эми азыркы күндө жаңы методдор иштелип чыгып жатат. Мисалы үчүн экстрипасия деген метод баарыбызга тааныш. Бул методдор менен тиштерди көчүрүү, андан тышкары чачтарды тигүү, кирпик, каштарды тигүү бул экстрипасия методуна мисал келтирсек болот. Андан кийин трансплантация методу. Бул мисалы үчүн бүгүнкү күндө бөйрөктөрдү, боорду алмаштыруу иштери жүргүзүлүп жатат. Бул трансплантация методуна мисал келтирсек болот экен. Андан кийин трансплантация методу 3кө бөлүнөт экен. Аутотрансплантация, гомотрансплантация жана гетеротрансплантация болуп саналат экен. Бул жердеги методдордо гетеротрансплантацияда организмдер жашабайт. Жашаса да бул көпкө узарбайт экен. Ал эми аутотрансплантацияда организм жашап кетүүгө жөндөмдүү болот экен. Ошол эле трансплантацияны экстрипасия дайыма толуктап турат экен. Бул жерде ички секреция бездерине экстракттарды организмге киргизүү. Бүгүнкү күндө бизде ар кандай фирмалар пайда болгон. Алар ар түрдүү экстракттарды настойка түрүндө, капсула түрүндө сунуштап, организмге бездердин ишин жакшыртуу боюнча көптөгөн сунуштарын берип келишет. Бунда болсо парабиоз методу, бул эки жаныбарды хирургиялык жол менен тышкандарды мисал кылып алып көргөндөгү тышкандарды түрөсүн безин экинчи жаныбарга көчүрүү аркылуу хирургиялык операция жасап жаткан учуру. Андан кийин жана биз айттык, гиперфункция жана гипофункция бездери деп айтканбыз. Гиперфункцияда бездерде гормондордун көп бөлүнүп чыгышы көбүнчө агромегалияга алып келет. Агромегалия дегенибиз кээде бездер көп бөлүнүп чыкканда бой эле өсүп гигант болбостон адамдардын кайсы бир органдары чоңоюп кетет экен. Мисалы үчүн манжалардын, мурундун, кулактын же болбосо жаактын чоңоюп кетиши бул агромегалияга мисал болуп саналат. Ал эми гипофункцияда бул көрүп турасыңар, кичинекей бала бул жогоруда айтып өтүп кеттик.
Андан кийинки бүгүнкү күндөгү дагы жаңы методдор бул гамма терапевтик аппараттар менен текшерүү жана калкан безинин радиоактивдүү йодтун жардамында изилдөө. Бул биздин бездерди изилдөөнүн бүгүнкү күндөгү жаңы методдору экен. Темабыз түшүнүктүү эле болду окшойт, кыздар. Анда сабагыбызды бышыктоо үчүн мен айрым бир суроолорду берейин, силер жооп берсеңер. Бездерди кайсы органдар системасы иштеп чыгарат? Эндокриндик система бөлүп чыгарат. Эндокриндик система. Бездерде кандай заттар бөлүнүп чыгат? Бөлүнүп чыгат. Бирден сүйлөйбүз. Киши бездердин бузулушуна кантип билет? Организмдеги өзгөрүүлөрдүн натыйжасы. Айда. Кишинин организмде ар түрдүү көрүнүштөр пайда болот. Палпация деген эмнени айтат экенбиз? Палпация бул ооруга диагноз коюу. Денени кол менен ушалап, оорусун байкоо. Кол менен фиксация жасап, кармап билүү бул палпация экен. Агромегалия деген оору кандай оору экен? Организмдердин же адамдын боюнун өсүп кетүүсү. Калкан безинин гормонун ашыкча бөлүп чыгышы. Ооба, калкан безинин ашыкча гормондорду бөлүп чыгышы кайсы бир органдарга гана таасирин тийгизет дедик. Колдун манжалары чоңоюп кетет экен, мурун чоңоюп кетет экен, же кулак, же башка бир органын аябай чоңоюп кетиши бул агромегалия. Ал эми гигант менен алмаштырбагыла. Инсулин гормонун кайсы клеткалар иштеп чыгарат экен? Лангерганс клеткалар. Лангерганс клеткалар. Азамат. Эми бул жерде сүйлөмдөрдү толуктайбыз. Эркек жыныс гормондор кайсылар? Тестостерон. Эндроген жана тестостерондор. Аял жыныс гормондор кайсылар экен? Эстрогендер жана фолликулин. Эркектерде андрогендер, аялдарда эстрогендер. Адаштырбайбыз. Бүт денеге таасирин тийгизген гормон кайсы гормон? Гипоталамус гормону. Гипофиз, гипоталамус, эпифиз. Жок, жана көрсөттүм. Бүт организмдерге жалпы таасирин тийгизген. Ал гипофиз, гипоталамус бул ошол ички секреция бездеринин ишин жөнгө салат, контролдойт дедик. Тиреоидит деген гормон унутпайбыз. Сүт эмичилердин түйүлдүгүнүн өсүшү үчүн кайсы гормон керек экен? Фолликулин. Тиреоидит, азамат. Балдар. Андай эмесе бүгүнкү сабагыбыз максатына жетти. Организмдеги органдар системаларынын бири-бири менен шайкеш гармониялуу иштеши бул бездерге байланыштуу экендигин жана алар нерв системасы менен бумордук жөнгө салуу аркылуу жөнгө салынгандыгын силер билдиңер. Мындан ары силер үйгө атластын жардамында муляждарды, нымдуу препараттарды пайдаланып, ички секреция бездерин айырмалап, алардын түрлөрүн бири-бирине салыштырасыңар. Жана ички секреция бездеринин эндокриндик системалар боюнча окуп, төмөндөгү жогоруда биз айткан глоссарийлерге түшүнүңөрдү жазасыңар, жана таблицаны толтурасыңар. Эндокриндик бездер жазасыңар катары менен, гормондор жана инкретталарды жазасыңар, секреттерди кайсы секреттерди бөлүп чыгарат. Алар организмге кандай таасирин тийгизет, булар боюнча жазып чыгасыңар. Бул маалыматтарды силер сөзсүз түрдө милдеттүү адабияттардан пайдаланасыңар. Гальперинин «Физиология человека и животных» деген китебинен 271 жана 307 беттерди карайсыңар. Чусовдун «Кишинин физиологиясы» деген адабиятынан 190-198 беттерди карайсыңар. Жана Жантаева, Кадыровалардын «Адамдын жана жанбарлардын физиология» предметинен
120-чы, 122-чи беттерди карап окуп чыгасыңар. Жана кошумча адабияттарыңар бар силабустарыңарда, ошол силабус боюнча кошумча адабияттарды пайдаланасыңар. Жана басма сөз адабияттардан, интернет блогтарынан карап, кызыктуу маалыматтар болсо, ички секреция бездери боюнча мен айтпаган темалар болсо, маалыматтарды үйдөн кошумчалап, практика сабагында айтып бересиңер. Көңүл бурганыңыздар үчүн барыңыздарга рахмат.